5-ci tema. Кастык тилинин объектилери, корголгон мүнөздөмөлөр. Саламатсыңарбы балдар. Биздин циклдын кезектеги сабагын тааныштырып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн биздин тема өтө кызыктуу. Кастык тилинин объектилери, корголгон мүнөздөмөлөр. Өткөн сабактарда басмырлоо, кемсинтүү, корголгон мүнөздөмөлөр эмне экенин билдик. Бүгүн биз кастык тили кимге багытталганын, башкача айтканда кастык тилинин объектилери жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Сиздер азыр пикир менен стереотиптин ортосундагы чекти так аныктай аласыздарбы? Келиңиздер көнүгүү аткарып көрөлү. Көнүгүү. Төмөндөгү пикирлердин кайсынысы стереотип, кайсынысы ынаным, ал эми кайсынысы пикирин билдирүү болот. Мен дарыгерлерди жакшы көрөм, анткени алар дайыма мээримдүү болушат. Айрым дарыгерлер мага мээримдүү болгону жагат. Дарыгерлер мээримдүү адамдар. Жоопторуңузду жазыңыз. Аларды сиз сабактын аягында текшере аласыз. Кастык тилинин объекти ким жана эмне экенин кантип түшүнүүгө болот? Бардык адам бул тууралуу түшүнүккө ээ болгондуктан мыйзамда эмне деп айтылганын карайлы. Башкача айтканда, биздин өлкөнүн ар бир жараны милдеттүү түрдө сакташы керек болгон ченемдер кайсылар? Биз улуттук мыйзамдардын ченемдери жөнүндө, Конституция, Жазык кодекси жана эл аралык укуктук актылар жөнүндө, Адам укуктарынын жалпы декларациясы, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакты, теңдик принциптеринин декларациясы, Equal Rights Trust жөнүндө түшүнүккө ээ болушубуз керек. Бул документтер корголгон мүнөздөмөлөрдү, башкача айтканда адамдар адам укуктарын бузууда, басмырлоого кабылышы мүмкүн болгон белгилерди сүрөттөйт. Адам укуктары жаатындагы эл аралык укук бардык адамдар мыйзам алдында бирдей жана чектөөлөрсүз мыйзам тарабынан тең корголууга укуктуу экенин белгилейт. Ар кандай басмырлоого мыйзам менен тыюу салынышы керек. Ал ар бир адамга кандай гана белги болбосун, басмырлоого каршы тең жана натыйжалуу коргоону кепилдеши керек. Раса, тери түсү, жынысы, тили, дини, саясий же башка ишенимдери, улуттук же социалдык теги, мүлктүк абалы, туулгандыгы же башка жагдайлар. Этностук, диний жана тил азчылыктары жашаган өлкөлөрдө бул азчылыктарга кирген адамдарга ошол эле топтун башка мүчөлөрү менен биргеликте өз маданиятын колдонуу, өз динин тутуу жана анын ырым-жырымдарын аткаруу, ошондой эле эне тилин колдонуу укугунан баш тартылбашы керек. Мындан тышкары, адам укуктары боюнча эл аралык документтер бул терминдин кеңири түшүнүгүнө негизделген, теңдик принцибинин пайдасына. Башкача айтканда, мыйзам менен корголгон мүнөздөмөлөр боюнча да, түз саналбаган белгилер боюнча да чечмеленет. Адам укуктары жаатындагы эл аралык документтерде Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын конституцияларында корголгон мүнөздөмөлөрдүн тизмеси атайлап ачык калтырылат. Муну менен кеңири чечмелөө аркылуу кошумча мүнөздөмөлөрдү киргизүүгө шарт түзөт. Ошол эле убакта Тажикстан Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын конституцияларында тизме жабык бойдон калат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн жазык мыйзамдарында кастыкты, чыр-чатакты, козутуу, тутандыруу жөнүндө беренелерде корголгон мүнөздөмөлөрдүн чектелген жана жабык тизмеси бар. Ал төмөндөгүлөрдү камтыйт: диний, расалык, улуттук, этностук, улутчулдук, уруулук же сословиялык таандыктуулук. Бирок басмырлоо маселеси боюнча бардык эле эл аралык келишимдер мамлекеттен кастык тилин тыюу салууну талап кылбайт. Жек көрүүчүлүк риторикасына тыюу салууну талап кылган келишимдерде да корголгон мүнөздөмөлөрдүн тизмеси көбүнчө тар жана этияттык менен түзүлгөн. Бул эки фактор менен түшүндүрүлөт. Кастык тилине тыюу салуулар көбүнчө басмырлоочу мүнөздөгү адам укуктарын масштабтуу бузууларга жооп катары түзүлөт. Аларда кастык тили себептик факторлордун бири. Бул тыюу салуулар алар реакция кылып жаткан жагдайларды чагылдырат жана коомдогу жаңылыш пикирлер менен чектелиши мүмкүн. Эл аралык укуктук документтерде кастык тилине тыюу салуу талаптары дагы деле талаштуу бойдон калууда. Анткени айрым мамлекеттер алар пикирин эркин билдирүүнү ашыкча чектейт деп эсептешет. Пикирин эркин билдирүүгө жетиштүү кепилдиктер болгондо, кастык тили жөнүндө жоболор корголгон мүнөздөмөлөрдүн максималдуу кеңири спектрин камтышы керек. Корголгон мүнөздөмөлөр төмөндөгү негиздерди камтышы керек. Мында алар менен чектелбеши керек. Раса, этностук таандыктуулук, улут, курак, тил, дин, жыныс, майыптуулук, тери түсү, сексуалдык багыты, гендердик бирдейлиги жана интерсексуалдык, теги, саясий жана башка ишенимдери, төрөлүшү, мигрант же качкын статусу. Эми биздин көнүгүүгө кайталы. Төмөндөгү пикирлердин кайсынысы стереотип, кайсынысы жаңылыш пикир, ал эми кайсынысы пикирин билдирүү болот. Мен дарыгерлерди жакшы көрөм, анткени алар дайыма мээримдүү болушат. Айрым дарыгерлер мага мээримдүү болгону жагат. Дарыгерлер мээримдүү адамдар.
Биринчи жаңылыш пикир, экинчи пикирин билдирүү, үчүнчү стереотип. Жоопторуңуз менен салыштырыңыз. Сиз аткара алдыңыздар деп үмүттөнөбүз. Келиңиздер жыйынтык чыгаралы. Кастык тили багытталган топтор жана адамдар бул кастык тилинин объектилери. Адамды басмырлоодон коргогон ченемдер улуттук мыйзамда, конституцияда, жазык кодексинде жана эл аралык укуктук актыларда камтылган. Адам укуктарынын жалпы декларациясы, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакты, теңдик принциптеринин декларациясы, Equal Rights Trust. Ар кандай басмырлоого мыйзам менен тыюу салынышы керек. Ал ар бир адамга кандай гана белги болбосун басмырлоого каршы, башкача айтканда, корголгон мүнөздөмөлөр боюнча тең жана натыйжалуу коргоону кепилдеши керек. Пикирин эркин билдирүүгө жетиштүү кепилдиктер болгондо, кастык тили жөнүндө жоболор корголгон мүнөздөмөлөрдүн максималдуу кеңири спектрин камтышы керек деп эсептелет. Биз кезектеги сабагыбызды аяктадык. Сиздер менен жолугушууларды чыдамсыздык менен күтөбүз.